أبدأ بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه ووحد هواها حملي ثقيل ما تشيله بعرين ولا تشيله جبال سود. Bir peygamberin canına varıp salavat aytkanыңыз, ziyaret kılganыңыз Allah'a жақындата тұрғандардың ең улусы деген алымдар. Сапарыбыз жөнөкөй сапар емес. Бүкіл аламға жер ошол жерден. Америкабы, Азиябы, Африкабы, Европабы Кабадан жайылған бардығы. Біздің дуаларымызға періштелер амин деп ошол жерде күтіп отырышат. Ал тилиңизди жулуп алмайт. Бирок сиз кичпейилдикке кечирип сурап кое бериң. Лаббайкты айтып, зикр дуа менен маанайды жар кылып, Аллаху акбар деген бойдан тартып кете бериң. Чырайлуу кызмат кылганга аракет кылабыз. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah амма ба'д. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таалага шүгүр кылуучу бенде өтө жагат да. Алла Тааланын берген нематтары чеги жок. Эң улуу нематынын бири Алла Тааланын үйүн зиярат кылуу. Бардык пайгамбарлардын борбору, Куран түшкөн очок, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам туулган жер, өскөн жер, чоңойгон жер, динди таркаткан жер, караңгылык менен күрөшүп, караңгылыкты жоюп, нурлантырган жер, ыйык Мекке, ыйык Медина, ар кимге эле насип боло бербейт. Жараткан Алла Таала кимдин тагдырында жазган болсо ошого насип болот. Мына отурганыбыз бүгүн кокустан чогулган жокпуз. Хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: жер менен асманды жаратаардан мурда 50 миң жыл мурун Алла тагдырды жазып койгон экен. Демек бул чогулганыбыз, бул жер асман жаралардан мурда 50 миң жыл мурда жазылган. Ошон үчүн мусулман адам эч качан ахиретин унутпайт. Biz ahirette unutmay жашашыбыз керек. Ахиретке даярданып жашашыбыз керек. Жана жакшы иш кылганда маанайыбыз жарык, сүйүнүп, кубанычта жашашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү дуасы бар. Ибн Мажада келет Айша энебизден: Аллахумма жа'ални миналладина иза ахсану истабшару ва миналладина асау истагфару. Я Аллах, бизди мени жакшы иш кылгандан кийин кубана тургандардан кыл. Жаман иш кылса истигфар кыла тургандардан кыл дейт. Демек адам, мусулман адам таарат алса сүйүнүш керек. Намаз окуса сүйүнүш керек. Ата энесине кызмат кылса сүйүнүш керек. Чын сүйлөсө сүйүнүш керек. Күнөөдөн сактанса сүйүнүш керек. Адилеттүү чечим чыгарса сүйүнүш керек. Эки мусулмандын башы бириктирип койдуңуз. Көчөдөн бир аны алып бир кызмат кылып койдуңуз. Сүйүнүш керек. Эми туган пайгамбарыбыздын туулган жерине, Куран түшкөн жерге кетип атканда канча сүйүнүшүбүз керек? Канча сүйүнсөк аз кылат. Пайгамбарыбыз айтып атат: жакшы иш кылгандан, жакшы иш кылса сүйүнгөндөрдөн кылгын дейт манеке. Жакшы иш кылып та кабагыңызды бүркөбөңүз. Ушу умрага барып келем, ушу балам айтты эле, барып коеюн, андай болбош керек. Машалла. Балаңыз себеп болду, досуңуз себеп болду, атаңыз себеп болду, үй бүлөңүз, же өзүңүздүн жүрөгүңүзгө ушундай келип калды. Bir uşa maşallah bir tazalanıp geleyin deyip ketip atağız. Jönele ошол жерде зданияларды көрүп келейин эмес. Biz azı ketip atağız, tazalanуу үчүн кетип атабыз. Ya Allah, ошо жан дүйнөмү bir тазалап келейин. Канча кемчилдик, жаңылыш, ката, күнөөлөрүм бар ya Allah. Билип кылган, билбей кылган, кичинекейимде, мурун, эски, жаңы, ушулардын бардыгына bir тазаланып келейин. Şu ıyık жерге барып, пайгамбарлар сажда кылган жерге сажда кылып, сахабалар сажда кылган жерге сажда кылып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Куран түшкөн, ıyık Алланын акыркы китеби түшкөн Куранды, ошол жерлерди bir көрүп келейин, ошо тоолорду көрүп келейин. Деп мынакей биз тазаланууга кетип атабыз тугандар. Ниетибиз ушундай болсун, Алланын ыраазычылыгы. Максатыбыз ушул болсун, bir тазаланып Алла Тааладан күнөөбүзгө кечирим сурап, өзүмдүкүн эмес, ата энемдин дагы күнөөлөрүнөн кечирим сурап келейин. Ал жерде bir дуаңыз 100 миңге барабар. Канчага?
Кыргызстанда 100 000 жолу дуа кылсаңыз, ал жерде бир дуа кылсаңыз экөө тең. Экөө тең. Мына жерде 100 000 сом сарптаган менен тиякта 1 сом сарптаган экөө тең. Бул жерде 100 000 жол намаз окуп тиякта 1 жол намаз окуганыңыз экөө тең. Бул жакта 100 000 күн ороза кармап тиякта 1 күн ороза кармаганыңыз экөө тең. Аллаху акбар. Ушундай Алла субханаху ва таала жер асман жаратканда ыйык кылган ал жерде. Кыямат күнгө чейин ыйыктыгы сакталат, ошол жерге кетип атабыз. Ошон үчүн иншалла ошого жараша жүрөгүбүздө таазим болсун, мухаббат болсун. Канчалык сапар улуу болсо ошого жараша адеби дагы, шүгүрү да улуу болот. Бул жөнөкөй сапар эмес бул. Биз сооданын, же тууганчылыктын, же эс алгандын, же болсо саякаттын сапары эмес. Бул ахиреттин сапары. Бул тазалануу, оңолуунун сапары. Дуаларды кабыл кылдырып, Аллага жакындай турган сапар. Пайгамбарыбыздын шаарына барабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга аз ушул жерден салават айтып атабыз. Бирок пайгамбардын жанына барып салават айтканыңыз, зиярат кылганыңыз Аллага жакындата тургандардын эң улуусу деген алымдар. Адам баласы садака менен Аллага жакындайт. Зикир менен Аллага жакындайт. Намаз менен Аллага жакындайт. Куран окуп Аллага таалага жакындайт. Жакшы иштерди кылып Алла таалага жакындайт. Жаман иштерден сактанып Аллага жакындайт. Ошо жакындагандардын эң улуусу пайгамбарыбыздын зияраты. Пайгамбарыбызды зиярат кылуу менен Аллага адам канчалык жакындайт? Аллаху акбар. Аны эң улуу деп айткан. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга шаарына кетип атабыз. Пайгамбарыбыздын шаарына, зияратына кетип атабыз. Пайгамбардын шаарын өзүнчө зиярат, мечитин өзүнчө зиярат, өзүн өзүнчө зиярат. Ар бирин ниет кылайлы. Бүткүл ааламга ислам таркаган, ошол шаарды бир көрүп келейинчи бир. Биздин Орто Азияга ислам келген. Бүткүл ааламда мечит курулганга себеп болгон. Ааламга, бүткүл ааламга адилеттүүлүктү орнотконго, адамгерчилик, адамдык баалуулуктарды жайылтканга, ошол жердеги ушул алхамдулилля исламдын бир куполу, исламдын борбору, исламдын алхамдулилля очогу бир көрүп келейинчи депчи. Мадинадан туруп, Мадинадан таркады да бүткүл ааламга. Баалуулук, адамгерчиликтердин баары. Сахабалар кандай мээнет кылды? Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху дайыма телевизияден алабыз. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдө эле бейиши деп койгон. Пайгамбарлардан кийин эң биринчи бейишке кире турган киши деп койгон. Ошого барып салам айтып. Алардан ошол жердеги Умар разыйаллаху анху башкаларын дагы Меккеге барып, ошондуктан туугандар, бул сапарыбыз жөнөкөй сапар эмес. Канчалык Алланын зикри менен барсак, канчалык Алла таалага шүгүр менен барсак, канчалык Алла тааладан кечирим сурап барсак, ошого жараша алып келебиз. Руханият алып келесиз. Ахиретиңиз ошого жараша куруп келесиз. Ошон үчүн мына жерде алхамдулилля жөнөкөй сапар деп эстетпеңиз. Ошого иншалла мына жерден үйдөн эле бүгүн аз убактыбыз бар экен. Иншалла эртеге кечинде Кудай кааласа чыгабыз. Учурларда кезек-кезек айтып берип турабыз. Бирок сиздерден сураныч, Алланын ыраазычылыгы үчүн мына Умра сапары деген китеп бар. Ушуну болбоду дегенде бир 2-3 жолу окуңуз, бир жолу эмес. Башынан шашылбай азыр окуңуз, убакытты кетирбеңиз. Карап бир окуңуз. Бул алхамдулилля бир канча мээнеттен кийин, бир канча китептерден кийин, бир канча убакыт менен, курманчылык менен Алланын ыраазычылыгы үчүн жазылган. Ошо сиздерге алхамдулилля бир жолдомо деп, бир бардык нерсени дайым айта албайбыз, бардык нерсени азыр эртең кечен бир боло албайбыз мисалы. Бирок китеп сиз менен бир да. Ошон үчүн иншалла ичинде кээ бир жаттай турган нерселер бар. Лаббайка ал сөздү жаттайлы. Дуалар бар. Тавафтагы дуалары бар, ниеттер бар. Ошолор жаттай турганга убакытты текке кетирбей, азыр кичине окуп, түшүнүп, тилибизди көндүрүп, ушуга алайлы да азмазчы. Иншалла Кудай кааласа тияк барганда өтө оңой түшүнөбүз, оңой сиңдирип алабыз, оңой ынанып калабыз, оңой жүргөнгө да бизге да пайда болот да. Ошо сиздерден сураныч бириси ушул. Эми жалпы айта турган болсок, туугандар, демек ниетти Алла тааланын ыраазычылыгы үчүн кылып, жакшы ниет кылайлы. Жакшы амалдарды кылайлы. Мүнөбүздү жакшыртайлы. Бүгүндөн баштап мүнөзүбүздү жакшыртайлы. Бүгүндөн баштап амалыбызды жакшыртайлы. Ниетибизди жакшыртайлы. Чоң ниет кылайлы. Улуу өтө чоң ниет кылайлы. Ошол жердеги бардык мусулмандарга салам айтам деп барайлы. Мисалы, мусулмандар ким жолуга турган болсо салам айтыңыз, сиздин саламыңыз Америкага, Африкага, Индонезияга, бардык жакка кетет саламыңыз. Ошон дааматтын ниети менен барайлы.
Бул жактан жакшылыкты алып берүү. Ассаламу алейкум, Кыргызстандан салам. Мусулманбыз, унутпайлы. Биз бири-бирди жакшылыкка чакырып, бири-бирибизди жамандыктан кайтарып, ушул биздин ыззатыбыз, ушул биздин авирибиз, ушул биздин жеңишибиз, ушул биздин бактыбыз. Качан биз бири-бирибизге жакшылыкты кааласак, качан бири-бирибизди жакшылыкка чакырсак, качан биз жамандыктан бири-бирибизге жамандык каалабасак, качан биз бири-бирибизди жамандыктан кайтарсак, биздин авирибиз ушул жерде, бактыбыз, жеңишибиз ушул жерде, ынтымагыбыз ушул жерде. Ошон үчүн иншалла азыр кемеге түшкөндүн жаны бир дегендей, Кудай кааласа мынакей 11-12 күн, бир 10-11 чогуу сапарыбыз Кудайым тагдырда жазган экен. Иншалла ушул жакшы иншалла жолдомолорду айтып, уккандарды баарына амал кылып, үйдөгүлөр менен иншалла Кудай кааласа жакшы алар менен сүйлөшүп, сиздерден азыр бир сураныч. Мурда умрага, ажыга баргандар кол көтөрүңүздөрчү. Мурда баргандар. Экөө, машалла, Алла разы болсун. Демек, үйдөн туугандар кичине садака кылып чыгыңыз. Көп болбосо дагы балдарга, туугандарга, кошуналарга, досторго кичине аз-маз чай берип, сүйлөшүп, машалла, ыйык жерге кетип атам деп. Ошо алар дагы сезсин иншалла. Кудай кааласа, мен ыйык жерге кетип атам. Эмне үчүн кетип атам? Хидаят алып келиш үчүн, береке алып келиш үчүн. Хидаяттын берекенин очогу Кааба. Эң биринчи Алла субхана ва таала бул Байтулланы курганда дагы ушу максат үчүн курган. Инна аввала байтин вуди'a лин-нас лаллади би Бакка мубарака ва худан лил аламин. Алла субхана ва таала Мекке шаарында биринчи үй курганы, биринчи жер ошол жер курулган. Биринчи ошол жер орун алган. Ибадатка дагы, жашаганга дагы. Ошол жерден анан бүткүл ааламга жер таркаган. Камырды жууруп турду жайгандай, бүткүл ааламга жер ошол жерден. Америкабы, Азиябы, Африкабы, Европабы, Кабадан жайылган бардыгы. Ошол жерден туугандар мынакей Алла Таалам курган максатын айтып атат. Береке үчүн, хидаят үчүн, өмүрүңүзгө, ден соолук, ырыскыңызга, бала чакаңызга береке алыш үчүн. Өзүңүздүн жашооңузга туура жол, хидаят табыш үчүн. Аллахым кайсы максатта инсанды жаратса, ошол максатта пайгамбарыбыз көрсөткөндөй жашаганды үйрөнүш үчүн кетип атабыз. Таасирленип, Алла менен байланыш түзүп, ахиретибизди оңдоп, бардык күнөөлөрдөн тазаланып, дуаларыбызды кабыл кылдырып. Демек биздин сапар кетип атканыбыз мына 10 күн көз ачып жумгандай өтүп кетет. Ошон үчүн ким канчалык убактысын сактаса, убактысын текке кетирбей, же зикир менен, же дуа менен, же Кур'ан менен, же бир нерсе таалим менен, же бир нерсе бирөөгө жакшы сөз айтып, же бирөөгө даават берип, же илим алып, же илим берип, ушул сапарыбыз 24 саат ушуга аракет кылайлы. Базарларды кыдырып, кенеришке уктай берип, Кыргызстанда баягы эми телефонго кирип, саясатты сүйлөшө берип, булардын баардыгын бул жака таштаңыз. Бул жака таштаңыз ушу. Шайтандын асбаптарын, шайтандардын себептерин, шайтандардын өздөрүн баардыгын бул жака таштап, бир эс алып келиңиз сыяктан. Бир тазаланып, агарып келиңиз бир. Алхамдулилла дуаларды жакшы Алла Таалага берилип ибадат кылганга, болгон көз жашты төккөнгө, я Алла деп. Ошол жерде иншалла мына ыйык жерге биздин дуаларыбызга периштелер амин деп ошол жерде күтүп отурушат. Кандай ыйык жерде? Хажарул Асвад бар. Рукн Ямани бар. Анан жактан Макам Ибрахим бар. Сафа Марва бар. Замзамды бир алып келсе ошол жерде ичип жүрдүк эле. Эми ошол жердин өзүнөн барып иче турган убакыт бар. Машайыр бар бу жактан карай турган. Ибрахим пайгамбар, Адам алейхиссалам келген барган баскан жерлер. Ибрахим пайгамбар, бардык пайгамбарлар, бардык бүгүнкү күндөгү эмелер, диндегилер Ибрахим пайгамбар бизде. Христиандар Ибрахим бизден дейт. Жөөттөр Ибрахим бизден дейт. Мушриктер Ибрахим бизден дейт. Алла Таала Кур'анда айтып койду. Ма кана Ибрахим яхудияу вала насранияу, валекин кана муслиман. Ханифа муслима, ва ма кана минал мушрикин. Ибрахим жөөт эмес эле, христиан эмес эле, мушрик да эмес эле, ал мусулман эле. Мусулман деген өзүн толук Алла Таалага тапшырган, өзүн толук Алла субханаху ва таалага берген, толук баш ийген да айтат. Ошон үчүн иншалла исламыбызды бекемдеп келейли, иманыбызды бекемдеп келейли, ихсаныбызды бекемдеп келейли. Ихсан деген мына тамак берүү ихсан эмес. Алланы көрүп турганда ибадат кылууну ихсан деп коет шариатта. Ушуну бекемдеп келейли, мүнөзүбүздү бекемдеп келейли. Ошон үчүн алхамдулилла Алланын жолуна чыкканды ниет кылайлы. Мына азыр биз 10-11 күн чогуу Алланын жолунда деп. Алланын жолуна чыккан сообу өзүнчө. Демек Алланын жолуна чыккан адам өзү динди үйрөнөт, жана динди жайылтат. Жашообузга динди алып келейли, жашообузга динди алып келейли.
жана динди бүткүл ааламга жайылтайлы. Аллахнын жалгыздыгын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мухаббатын, пайгамбарыбыздын алып келген алхамдулилlah динин, шариятын, касиетин бардыгын таркатайлы. Ошон үчүн ошо ниетте Кудай кааласа аэропортто кимге жолугайлы, кимге жолукпасак дагы, Мединада кимге жолук, ар кандай улуттарга, ар кандай элдерге жолугабыз, ар кандай адамдарды көрөбүз. Ошолордун бардыгына иншалла салам айтып, учурашып, мусулман деп, достукту бекемдеп, ынтымакты бекемдеп, өзүңүз дагы убактыңызды текке кетирбей, мечитте жакшылап намаз окуп, жакшылап зикир кылып, Куранды билген Куранды окуп, үйрөнүп, Алла Тааладан чын жүрөктөн дуа кылып, дүйнөдө ошон үчүн алымдар айтат да, дүйнөдө канчалык турсаңыз, ошончо дуа кылыңыз. Ахиретте канча турсаңыз, ошончо дуа кылыңыз. Мындай эмес да, дүйнөдө карап туруңуз, дүйнөдө канчалык турасыз? 60-70 жыл турасыз. Кабырда канча турасыз? Мен каяктан билейин? Махшарда канча турабыз? Кыямат күндө Алла субханаху ва таала айтат: "Мигдаруху 50,000 сана." Анын бир күнү 50,000 жылга барабар дейт. 50,000 жыл. Эми кыямат күнү канча турабыз жакта? Ошого жараша дуа кылла дейт. Ошон үчүн иншалла дуада эч бир экиленбей, кимге Алла таалам дуанын тофигин берсе, тиякта всё, ушунун дуасын кабыл кылабыз дегенде ниет башталды да уже. Жөндөн жөн эле Алла таалам дуага мүмкүнчүлүк бере бербейт. Ушуну сиз билип коюңуз. Кимге Алла субханаху ва таала дуасын кабыл кылам деген болсо, ага Алла таалам дуа кылганга мүмкүнчүлүк берет. Дуа кылганга мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн алхамдулилlah Мединада дагы, Меккеде дагы ыйык жерлерде ошол жерде өзгөчө дуа кылайлы. Өзгөчө дуа кылайлы. Аракет кылабызбы иншалла? Үйдөгүлөр менен иншалла коштошуп атканда жакшынакай бардыгын карыз колай, капалык сапалыктардын бардыгын жоюп, азмаз туугандар канча-мынча сөз-пөз өтүп кеткен болсо, телефон менен деле кечирим сурап коюп, бул жактан иншалла таза барайлы. Бирөөнүн сиз иншалла кичпейилдик өтө бериңиз. Туура, сиз менен сүйлөшпөй атат, андан кеткен. Бирок сиз ага теңелбеңиз. Телефон чалып койлой, иним, тайкем, байкем, ай досум, мен ыйык сапарга кетип атам. Кечиришип коелу, менен өтсө кечирип кой деп коюңуз, иштеке болбойт. Сиздин кулагыңыз кесилип калбайт. Ал тилиңизди жулуп албайт. Бирок сиз кичпейилдикке кечирип сурап кое бериң. Кудай кааласа Алла тааланын алдында даражаңыз бийик болот. Ошон үчүн иншалла алды бердилер неме кылып, үйдөгү кичине садака кылып, жакшынакай даярданып, паспорттон аз Кудай кааласа иншалла Бакыт мырза азыр айтып берет. Бу жактан нары даярдык кандай кылат экенбиз? Аэропортко саат канчада бар десе ошончодо барып калайлы. Ошол жерде алхамдулилlah виза, паспорт жана бак немелерди алып, кийим Кудайым бурса азыр айтып берет кийим кандай. Баарыбыз иншалла ошол кийимдерди желек эме не деп коет эле? Чыптамаларды кийип алганыбыз жакшы. Себеп дегенде машалла бир жакшы маанай дагы болот, жакшы сүрөт дагы болот. Кыргызстандын тарабынан алхамдулилlah мындай Кыргызстан деп жазылган белгилери, лидер умра компаниясынын немелери, Кокустан иншалла тиги атым эле Мадинага барганда деле бирибиз таппай калган адам көп да. Ошол кийимден эле таап алабыз. Ой, таксы берди. Бул жак кетип атат буякта деп. Адам баары окшош кийинет. Ошо окшогондорду иншалла бардыгын эске алабыз. Кудай кааласа дагы уюштуруу иштерин иншалла булар азыр кошумчалап иншалла айтып берет. Анда Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Иншалла азыр кеткичекти бүгүн эртең бар экен. Кажет намаз окуйлу, шүгүр намаз окуйлу. Аллага саңа шүгүр. Ушунча товфик бердиң, мага ден соолук бербегенде мен каяктан барат элем? Акча бербегенде каяктан барат элем? Мамлекетибиз аман болбогондо мен каяктан барат элем? Я Алла, ошо амандык бергениңе дагы шүгүр, ден соолук бергениңе дагы шүгүр, ошо акча, акыл эс бергениңе дагы шүгүр. Эми алхамдулилlah, эми жакшы өткөрүп келгенге мага жардам бер деп, кажет намаз окуп Алла Тааладан дуа кылып. Теймизби иншалла? Кудай кааласа сабактарды, таргиптерди тияктан иншалла тарыхый жерлерин, сабактарын ар бир жерде кандай амал кылыш керек нелерин айтып берип турабыз. Буга кошумча сиздерге мына Эмил YouTube'дан жүктөгөнсүн, сабак боюнча ошолордон дагы иншалла алып туруңуз. Анан негизи мына китептен иншалла жакшынакай окуп туруңуз. Анан кошумча суроолоруңуздар болсо сурооңузду тартынбай берип туруңуз. Биз иншалла сиздердин кызматыңыздарга, сурооңуздарга жоопко биз дайынбыз. Аллахым кабыл кылсын. Бакта кандай немелерибиз бар кана? Канчада саат канчаларда эмне болот? Кудай буйрса түнкү 12-ге барар элек. Ошол жактан жана сиздердин ар бириңердин визаңыздар, ким электронный берген болсо паспортун актабай беребиз, паспортун беребиз, бежиктерин беребиз. Ошол жактан баары. Эртеге саат 12-ге. Түнкү 12-ге. Эртеге саат түнкү 12-ге. Кечикпей ошол жерде аэропортто Кудай кааласа, Таңында бирдей регистрация башталат, ошого чейин документтер берип жетиш. Документтерди бериш керек болот, кийимдердин размерлерин караш керек болот. Ошентип бирге чукул эмес, саат 12-де барып эле ушулардын баардыгын алып дайындап, анан бирде регистрация башталып кетет. Так, башка суроолор барбы жокпу сиздерде? Мага тиешелүү, шариятка, немелерге тиешелүү да тияк бияктарга, уюштуруучуларга тиешелүү.
Бутқачы еч қыжалат болмауы. Ал жақтан тәпішке исірап. Вообще толтыра. Анан қоқыс деме отырған болса, ең жақшы мындай ибадатты, қандай десем, әрбір нәрсе біз тамақ аш жасағанда эле жақшы жасағанда әрекет кылабыз, кийим кийсек деле, машина айдасак деле, ибадатқа келгенде эле кош көңүл болуп калабыз. Андай кылбаш керек. Могул жердечи, мен сразу кандай көрсөтөм, бутум киши көтөрө берейин, капа болбогула. Могул жердечи, могул жер жаба турган бу месте ачык болуш керек да. Ошон үчүн мында бармактагы немелер бар го, мында ачып кое турганчы. Ачакай. Вот ошондойлор жакшы. Аны көп деле кийбейбиз. Мисалы Мединадан Кудай калса түштө ихрамды байласа, түштө кийсеңиз, кечинде эле бошойбуз. Ошого чейин эле. Өй көп кетет, тигинтип кетет, минтип кетет дебей, ошондой жакшынакай алып эле көп деле баспайбыз ага. Теппегенде пайгамбарыбыздын эме Каабага киргенде 7 жолу тигеренгенде аны чечип эле коебуз. Калгандары бар да оңой эле. Так, башка? Болот. Жок. Кана? Коляска билим кана? Билим барбы? Эшке чыгып кетти. Эшке чыгып кетти. Жок, тиякта коляска деген толтура. Бирок бул жактан ишин алып турган болсоңуздар өзүңүздөрдүн ыктыярыңыздарда. Бирок, мына жер. Всё, эчтеке болбойт. Алып бериңиздер. Өзү алып алган жакшы. Алып алыңыздар. Мадинадан алсаңыздар болот, Биз азыр мынакей Жиддага учуп калганыбыздын пайдасы ушул да. Жиддага барганда анда бул жактан ихрам алып, ушул жерден аэропорттон байланганга жүдөп какап калабыз да, биринчи баргандарчы. Ошон үчүн иншалла Мединага барганыбыз жакшы, ушу кийим менен эле барабыз. Анан Кудай кааласа Мединадан Меккеге сапар алганыбызда ошол жерде ихрамды байлап, лаббайкты айтып, зикр дуа менен маанайды жарык кылып, Аллаху акбар деген бойдон тартып кете берет. Ошол жактан эле ала берет. Толтура. Бул жактан алып алгандар деле боло берет, тияктан алам дегендер деле боло берет. Эч ал проблема жок. Азыр алам бир чоң айыл болуп калды. Так, дагы. Калгандарыбыз, жаштарыбыз бар экен. Ана мындай. Регистрация тияк-пияк жүкпү көтөрүүлөрдө иншалла аялдарды, аксакалдарды биз биринчи коебуз. Жаштар ана шашылбай эле мындай аркада карап, нар жак бер жактарды неме кылып, көтөрүшүп, кармашып дегендей. Баргандан азыр бараганга чейин эле эмес. Мен кайра келгенге чейинкисин айтып атам. Макул ошо жаштарга баарыбыздарга иншалла мына жолдомо, иншалла шашылбай. Сиздер машалла эми күч кубат бар, бел бар дегенде аксакалдарды иншалла алдын өткөрүп, ушулар сыйлап, бири-бирибизди сыйлап, сиз өтүңүз деп, анан бөлмөлөргө кандай бөлүнүп калсачы? Бул эми эмес да, биздин устазыбыз айтат эле. Шериктеш кылып коет эле, экөөбүз такрар кылып жүрөбүз да постоянно. Эми кээде жагып кээде бирибизге жакпай калган туш келип калышы мүмкүн да. Анан айтат эле, мен бул менен эмес, башкага алмаштырыңчы десе, биздин устазыбыз Кудай рахмат айтчу эле. Бул мусулман го, Бул бир жөөт эмес го дейт эле да. Жөөттү билесиңер, анан эмне кылтат көрүп атасыңар го? Бул жөөт эмес. Же экинчисин айтат эле, мен сага периште каяктан таап келем эми асмандан. Бир шерик кылып деп. Ошо биз адамбыз баарыбыз. Адам бири-бирибиз менен адамбыз. Ошон үчүн эгерде бир бөлмөгө 3-өбүз, 4-өбүз болуп калсак, ар кошко келгендер, ар кошко улуттар болуп калышы мүмкүн, ар кошко региондор, иштеке эмес, кайра достошуп, машалла туугандашпайлы. Кээде мындай бир шариаттын баягы шайтан кичине илинип алганда, мурунку бай эски немелерин кулакка тие берет да. Андайлар ташташ керек, унутуш керек. Буяктан алхамдулилла, мусулманчылык бир туугандык дегенди жандандырыш керек. Ошон үчүн наоборот карап туруп иншалла, кандай бөлмөгө түшөм, кайсыл жерге кимдер менен балам, айырмасы жок. Алхамдулилла, бул менин бир тууганым, жаным бул, боорум деп. Ошон үчүн иншалла мына жагы сапарыбыз бирге тутабыз. Кудай кааласа иншалла Алла таалам жөндөн-жөн эле башыбызды бириктирбесе керек. Дагы башка? Бир айта турган сөз барбы? Билим. Жок. Жакшылап даярданыңыздар иншалла. Ода. Мына жаман чота мен кээде анча немелерди карап коюп аттым да 20 ноябрь депчи. Булар укмуш даярданды. Башкаларга караганда мындай живойрактай көрүнөт да мына. Тополоң аякта эмне болот, качан, тияк алсак болобу, мына кандай? Анан мына бизге да азыр мына билим инибиз болот. Ошо лидер умра компаниясынын директору ушул. Машалла алхамдулилла, Алла таалам ушул кызмат кылайлы ушу элибизге деп. Негизги максаты булар ошо акча табууну койгон эмес. Негизги максаты алхамдулилла булар ушу элибизге кызмат, ибадатты орундатып, Алланын ыраазычылыгын, ошол жерге бир барып келгенден кийин намазга бекем болуп калсак, Куранды сүйүп калсак, пайгамбарыбыздын сүннөтүндө алхамдулилла сүйүп жашап калсак, ошо менен бирге кичине тыйын түшпөй койбойт, тыйын баары түшө турган нерсе. Ошону дагы алхамдулилла туура жолго
Alhamdulillah Алла Таалам разы болгон, сарптай турган жерде сарптайбыз дегендер. Андай мынакей Атакул деген досу. Азыр эле отуруп айтып атты, силер тез кабардан чыгат экенсиңер депчи. Вот чыга бересиңер, бирок ниет кылбагыла да аны. Кандай дедиңер? Кудай кааласын иншалла. Баары жакшы болот. Алланын камерасына түшө бересиздер. Ооба иншалла. Анда дуа кылайлы. Башка сөз барбы? Жок, неме? Бисмиллахиррахманиррахим. Кудай буйрса, жакшылап даярданыңыздар иншалла. Анан Мекке Медина боюнча, гостиница боюнча, тамак аш боюнча суроолор болот. Бизде Меккеде Кудай буйрса гостиница жөө барып келсеңиз да болот, автобусту күтпөй элечи. Ушундай чыгасыз, түз барасыз, түз келесиз. Андан кийин автобус да каптайт, ошол кетип бараткан жолдо дагы тамак аш толтура. Каалаганыңызда иче бересиз да. Колескада проблема болбойт. Эгер бияктан апалар колескага отурбай турган болсо, нар жактан отура турган болсо, колесканы табып беребиз сизге. Анча мынча эми ооруп аткандар болсо, кичине жанагындай анальгин, наркы берки дагы эмне ситрамон, анча мынча нерсе алып алыңыздар. Нар жакта биздин врачтар бар. Кудай буйрса, эч ким оорубай эле койсун, durukчу проблема болуп кала турган болсо, ар биринин проблемасын кеткенче Кудай буйрса, сиздин проблемаңыз биздин проблема да. Ар биринин Кудай буйрса, колубуздан келишинче чырайлуу кызмат кылганга аракет кылабыз, сиздер разы болуп кете тургандай. Кудай буйрса, андан кийин неге кээбилер 14 күнгө барат, кээбилер 11 күнгө барат да. Кээбилер 14 күнгө эми жаңы баргандар, мисалы кээбилер зерип кеткендерди көрөбүз да. Биз ошон үчүн ортосун кармадык да. 3 күн Мединада болсоңуз, 7 күн 8 Меккеде болсоңуз мындай жетет. Ошо күнү сиз шашпай ибадаттар, зыяраттарын баарын кылып алсаңыз, Кудай буйрса, 2 күндө кыскарткандан суммадан айырма деле болбойт. Меккедеги гостиница 2 күндө айырма кыскартканда $20, $30 разницасы бар. Просто дамылда менен машвара кылып туруп, ушунча күн коюп туруп, ушунча күндү жакшылап кызмат кылайлы деп план койгонбуз да. Негизи ал кээбилер неге 13 күн 14 күндө деши мүмкүн негизи. Каалагандар болсо эме кылып коебуз, проблема жок. Кыскасы ушундай каалаган вопростор болсо группага жаза бересиздер иншалла, жакшылап даярданып, паспортуңуздарды жакшылап текшерип коюңуздар. Канча айтсак деле, мынакей кечеги бир байке калып калып, бир дамыланы тиги милицияга жазып, тияк-бияк кылып, байке мындай беттирмачылык болуп атат да, мындай айтканда, чем аялдын алимент төлөбөгөн экен, бул жактан канча аз эле акча экен. Ошого учурбай койду да. Не десе проблема, ага биз жоопкерчилик ала албайбыз компаниячы байке. Ал сиздин мамлекет менен ортодо болгон нерсеңиз да. Учпай калгандан кийин анан силер жооп беришке биз ошон үчүн байке күндө айтып атабыз да. Жакшылап паспортуңуздарды текшерип койсоңуздар, тияк бара алгандан кийин чече албай калабыз. Анан аэропортко барганда эртерээк барып калыңыздар, может durukчу бирдеке паспорт проблема болуп калса, кичине чалып чечкенге аракет кылабыз бизден болгон нерсесинчи. Биздикилер кыргыз 3кө кел десе, ошо 2:50 ошол жерде болот да. 3кө болсо 1:30 ошол жерде болуп калыш керек да байкелер, а. Ол сапарыңыздар Аллах Таала байсалдуу кылсын. Кудай буйрса, биз бүгүн учуп кетип сиздерге гостиницаларды даярдап, Кудай буйрса, сиздер барган күнү ошол жактан тозо алабыз, а. Аллах Таала жашооңуздар, өмүрүңүздөргө береке берсин. Паспорттун жарамдуулугу эң азы канча болуш керек, айт? 6 айдан нары болуш керек негизи. 4 айларда булдала. 4 айлар өткөн. Сиздики 4 айбы? Ошондой болуп атат деп азыр көрөйүнчү. Караш керек байке. Бир карап коюңуздар, а? Жок, жарабасы айтсак фирмада бар байке. Ооба, тактап койсуңуздар. Эски экен, жаңы чикире экен деп. Анан кийин пересадкалар менен боюнча Кудай буйрса, немеге Дубайга, Шаржага участар. Шаржага баргандан кийин эле сразу 1-2 сааттын ичинде Кудай буйрса немеге кетесиздер. Мединага кетесиздер. Азыр бул жакта прямой рейсти бар деп атат, Flying Ice деген бар, бирок биз неге аны алган жокпуз. Алар мындай байке. Бул самолет Бишкектен учат да Жиддага түшөт. Жиддадан түшүп туруп сиздерди автобус менен 6 саат кайда алып апарыш керек болот Мединагачы. Жолдон. Андан 6 саат алып баргандан кийин кайда бул жака алып келиш керек болот да. Бул 2 раз убара болуп калат. Ошон үчүн биз эмне кылдык? Мединадан кирип туруп, анан кийин Мекке менен Жидданын ортосу 1 саат, 1,5 саат. Силер Мединадан кирип туруп, автобус менен барып туруп, Кудай буйрса чыгып кетип атканда, Жиддадан эле чыгып кетесиздер да, Кудай буйрсачы. Рейстерде да ошондой кылып койгонбуз. Анан, пожалуйста, жакшылап неме отуруп атканда телефонуңуздарды карап коюңуз. Ар бир жааматта обязательно бирден экиден телефон жогулат. Баягыда көрсөңүздөр апаңыз. Зыяраттар болгондо, автобуска отурганда, Шаржадан эметкенде паспортуңуздарга, документиңиздерге жакшылап этият болуңуздар, Кудай буйрса. Ар бириңиздер өзүңүздөрдү карап, жаныңыздагыларга паспорт документи, паспортун жоготулгандар көргөнбүз. Байын Дубайдан өзүм учуп кетип бараткам Мединага. Кыздын да паспорту жок, өзүнүн да паспорту жок. Же Кыргызстанга чыгарбайт, же тияка чыгарбайт, же чече албайбыз. Ортодон консулга чагып, тияк-бияк кылып, аябай 2-3 күн немеде жатып калды да. Ошон үчүн бери апаларга да учуп аткандар айтып коюңуздар, документтерди өзгөчө ошо аябай мындай телефон документиңиздерге сак болуңуздар, а. Болду, Алла разы болсун. Документтерди сумкага алып алып, сумкага салып. Сиздерге азыр болот. Сумкалар берилет, сумкалар берилет. Шаржадан учабыз Мединага. Ушу Шаржадан Мединага учабыз. Шаржадан. Ооба, Кудай буйрса. Башка суроолор жокпу? Амин. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme lekel hamdu kulluhu ve lekel şükru kulluhu ve lekel mulku kulluhu ve ileyke yurca'ul amru kulluhu
بيدك الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Жараткан Аллах барыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин, барыбыздын я Аллах рызкыбыздан адал кылган бергин. Жараткан Аллах мына умра сапарга аттанып атышат. Аллахым мал жандарына өмүр рызкы береке берсин я Раббул аламин. Жараткан Аллах ушу ыйык сапарыбызды өзүң коттуу кылгын, нурлуу кылгын, пайдалуу кылгын, өзүбүзгө да бүткүл үммөткө дагы. Жараткан Аллах Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мухаббатын насип кылгын, Кур'андын мухаббатын насип кылгын, бардык мусулмандардын мухаббатын насип кылгын. Жараткан Аллах күнөөлөрүбүздү я Алла бардыгын кечирип, энеден туулма болуп кайтаргын я Раббул аламин. Ол жолу сооптуу кылып кайтаргын я Раббул аламин. Ахиретти кура тургандай кылып кайтаргын я Раббул аламин. Жараткан Аллахым ибадаткөй кылгын, баарыбызды чынчыл берешен кылгын, ортобузга ынтымак бергин, мамлекетибизге тынчтык, амандык бергин. Alamga ya Rabbul Alamin tinçlik amandık bergen. Müslümanların barına ya Allah takvalık ıntımak ber. Jaratkan Allah iman ber. Jaratkan Allah ihlas ber. Özün şu tilek dualarınızın bardığın kabul kıl. Ve sallallahu ala nebiyyil kerim ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Bir rahmetike. أبدأ بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه ووحد هواه حمني ثقيل